Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге Фрунзенскийде Курманжан Датка көчөсүнүн жээгинде жайгашкан бүтүп эле калган жаңы домдон сатыла турган квартира жөнүндө маалымат бергени келип калдым. Бир айдан кийин ремонтко берилет. Байкаңыздарчы, Аккайың дейм да, строй компания Сулайман Групп. Домдун аталышы болсо Сулайман Резиденс. Бир айдан кийин ремонтко берилет экен. Мына көчө дагы асфальт болуп кеңейтилиптир. Сонун болуп калыптыр. Так, бул жакка өтүп келсеңиздер, Фрунзенскийдеги Курманжан Датка көчөсү. Базарчикти билесиздер, Фрунзенскийден. Азыр глобус болуп калган. Ошол жерден сиздер төлөйкөн тарапка бир аз эле жүрсөңүздөр, мына оң жакта болуп калат. Караңыздар. Мощныйбы? Именно мына блогунда А блок 9-кабатында сатылуучу квартирабыз турат. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө ушинтип атып сатылуучу квартирага дагы келип калдым. Сиздер 9-этажга чыгасыздар. Мына жакта 2 лифттин местасы бар, көрдүңүздөр. Жакшы жери ар бир этажда 4төн эле квартира экен, азыр эсептеп чыктык. Бир айдан кийин ремонтко берилет, июнь айларында Кудай буйруса. Мына жерге фирма өзү бурон эшикти коет, ошол жерден киресиздер. 2 бөлмө, сквозной. Эки тараптан күн тийип турат. Квадратурасы 78,5. Коммуникация бардыгы киргизилет. Сулайман Групп. Бул жак конок бөлмө, лоджасы менен. Мына жак болсо кухня болот тугандар. Санузелдер отдельно. И бул жак спальная комната. Ушул жактан баштайлы обзорду. Сухой стяжка деп коебу, уже болуптур. Отопление түтүкчөлөрү чыгарылган. Бул жак ошо Курманжан Датка көчөсү. Деги эле шаардын бурч-бурчтары эрте менен күн тиет. Мына жакка да дом салынат экен да. Мына караңыздарчы. Көбөйүп атабыз. Спальный, мына жак гардероб болот өзүнүн отдельно. Бул жактан после обеда күн тиет. Бул жак ошо кухня болуп атат. Канализациянын турбалары эми коюлуп атат экен, тешип коюптур азыр. Эми негизги болгон конок бөлмөгө кирейли. Плюс лоджа. Пожарный вход. Ошо двор тарап карайт, кондиционер местасы даяр. Күн дагы сон тийип турат азыр, Жакшы тугандар, жакшы. Өнөлү, өсөлү, жаңыланалы. Бул жак ажаткана деп койсок болот. Бул жак наркы ажаткана экен, бул наркы душ экен, бул ажаткана экен. Мен чарчап калган окшойм. Сөзүм таппайм го. Жакшы. Там эмне маалымат берейин тугандар, айтыңыздарчы. 9-этаж, 2 бөлмө, бир айдан кийин ремонтко берилет. 78,5 квадрат метр, ар бир квадрат метри $1050 бааланды. Жалпысынан кошкондо $82,500 болуп калат. И кеми бар.